Араван районуна караштуу Маңгыт айыл өкмөтүнүн Жаңарык айылында балдар үчүн Кишимжан билим берүү комплекси ачылды. Мындан ары айылдын жаш балдары райондун борборуна каттабай өз айылындагы жаңы ачылган бакчадан билим алышат. Бул мүмкүнчүлүк экс-депутат, жеке ишкер жана аталган айылдын тургуну Элмурат Обдунов тарабынан түзүлүп, айыл элинин дагы бир муктаждыгын жоюу жолго салынды. Жеке ишкердин айтымында ачылган бакча буга чейин өз үй болгон жана аны бөбөктөр үчүн бала бакчага айлантуу мурунтан башкы максатынын бири экенин белгилейт. Азыркы мезгилде ата-энелердин балдарга болгон инвестицияны салуу, балдарды окутуу, билим кылуу деген негизги максат болуп калды. Бардык ата-эне балдарына болгон мүмкүнчүлүктөр. Биздин ушул айылдан 200-300 бала Араван центриндеги балдар бакчасына, мамлекеттик балдар бакчага, жеке менчик балдар бакчасына, мектептерге барып окушат да. Мен ойлойм, ошолордун да бир кандайдыр бир бөлүгүн ушул жерге келип тапшырганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Окуса элге да, айылга да пайдабыз тиет. Мен ойлойм, бул жыйынтыгы бир 10 жыл, 15 жылдан кийин мен ойлойм, жакшы жыйынтыктарды берет деп ойлойм да. Кишимжан билим берүү комплекси жалпысынан 80-90 балага ылайыкташып, тамактануучу, уктоочу, ойноочу, жуунуучу бөлмөлөрү заманбап шартта даярдалып, материалдык база толук кандуу каралган. Ар бир бала үчүн айына 3000 сом төлөнөт, ошондой эле күнүгө 4 рет тамак берилет. Бала бакчанын өзгөчөлүгү орус тилдүү жана ар бир баланын жеке өнүгүүсү үчүн жогорку окуу жайдын окутуучулары менен бирге иш алып барышат. Гуманитардык университети, анан Кыргыз-Өзбек университети менен келишим түзөлү деп атабыз. Ал жактан мугалимдерди алып келип, практиканттарды алып келип, анан биздин да сотрудниктер бар, ал жакта тажрыйба алмашып, ошолорду келишим түзүп, ушул биздин айылдын балдары үчүн аракет кылып атабыз. Комплекстин ачылуу аземи жогорку маанайда белгиленип, ага Араван райондук билим берүү бөлүмүнүн баш кадиси Жакып Мамажанов, Ош шаардык кеңешинин мурдагы төрагасы Жапар Ормонов, Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору Бекмурза Зулуев жана Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин проректору Медер Исманов катышышты. Бул менен бирге бакчага балдарын жетелеп келген айыл жашоочулары өзгөчө кубанычта экенин айтышып, өз ыраазычылыктарын билдиришти. Биз абдан кубанып атабыз бул бала бакча ачылганына, ата-энелердин атынан абдан өзүбүздүн чын дилибизден ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Буюрса биз балдарыбызды, неберелерибизди ушул бала бакчага алып келип тарбиялаганга умтулабыз. Ушундай бала бакчалар көбөйө Элмурат Обдуновичке дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Баарыбызга эле белгилүү да, үй салып атабыз. Ошол үйлөргө жашабай эле култап коебуз. Мындайча айтканда музей болуп эле турат да. Ошонун ордуна мына бала бакчаны ачып, балдардын күлкүсү менен, биздин келечегибиз менен ушул үмүттөргө жеткенде биз кубанычтабыз. Келечекте биз балдарыбызды келечекте бактылуу талайды, илимди билимди болуш үчүн балдарды садиктин, бала бакчадан баштайт экенбиз. Ушу Элмураттын бүгүнкү элдерге салымы кошуп отурат, ушу балдардын келечегин ойлоп, жакшы бакча ачып отурат. Бул эле эмес, Элмураттын мисалы депутат болуп жүргөн кезде эле айыл жергесинде аябай чоң иштерди кылып аткарып келген. Мына бүгүн дагы айылыбызда аябай жакшы бир өбөлгөн ачып отурат. Ушул иштерине ийгилик каалайбыз, үй бүлөсүнө тынччылык, аманчылык каалайбыз. Мындан дагы жакшы иштерди кылып, элибизге кызмат кылган жакшы уландардан, жаштардан болуп жүрүүнү каалайбыз. К сожалению, мамы, родители, мы уже не можем дать нормальные, нужные на сегодня знания нашим детям. Поэтому такие садики, которые как сегодня открываются, да, они нужны обществу. Государство не может все наши потребности удовлетворять, в дошкольном образовании в том числе. Поэтому хочется надеяться, да, что и я даже, наверное, уверена, что этот садик, он нужен особенно в сельской местности, где нет подобных садиков. И он даже, наверное, даст конкуренцию городским нашим ошским садикам. Хочется на это надеяться, уже видя, что внутри, да, что здесь подготовили, как все подготовлено, педагогический состав и даже музыкальная часть, все это есть. У меня, конечно, есть такие надежды. Белгилей кетсек, аталган бакча балдарды ар тараптан өнүктүрүп, татыктуу тарбия берүү үчүн Оштогу бир канча жогорку окуу жайлар менен бирге байланыш жүргүзүп, чогуу кызматташууга келишим түздү. Ошондой эле айыл элин өнүгүүсү үчүн кам көргөн жеке ишкерлердин бул сыяктуу зор салымдарын эске алып,
Араван райондук билим берүү башкармалыгы да колдоо көрсөтүп келет. Себеби учурда бир гана айылда эмес, жалпы өлкөбүздө бала бакчага болгон муктаждык жогору экенин бөлүмдүн башчысы Жакып Мамажанов өз сөзүндө билдирди. Бул райондук деңгээлдеги зор иш-чаралардын бири десем аша чапкандык болбойт. Себеби бүгүнкү күндө биздин райондун аймагында ушул мектепке чейинки билим берүү уюмуна баруучу курактагы балдардын саны 12 миңге жакын балдар болгон болсо, алардын бүгүнкү күндө 38% ушул мектепке чейинки билим берүү уюмдарына тартылган да. Бүгүнкү күндө бул мектепке чейинки билим берүү уюму ачылып, бул жердеги балдардын ушул мектепке чейинки билим берүү уюмуна тартылганы ушул Мангыт айыл өкмөтүнүн аймагындагы айылдар үчүн бир зор самалык делсем деле бул жаңылыштык болбойт.